Абдукадыр Хусанов үйлөнүү үлпөт тою болуп өтсө, Кожо Джоэл өзүнүн карьерасындагы Истиклал менен алгачкы кубогун башынан бийик көтөрдү. Биздин акшумкалар Түндүк Кореяны утканы кетти. Оба, кече 29-майдан 30-майга караган түнү футбол боюнча Кыргызстан улуттук курма командабыз дүйнө чемпионатына тандап алуу оюндарынын 9-турунда Түндүк Кореяга каршы беттеш алып баруу үчүн Сауд Арабияга жол алышты. Эскерте кетсек, Түндүк Корея өз үйүндө боло турган футболду өткөрө албагандыктан башка мамлекеттерде үй оюндарын алып барышууда. Буюрса, биздин акшумкалар 6-июнь күнү жеңиштик камсыздайт деген ишеним бар. Ал эми узатуу учурунда 4-сектор күйөрмандар тобудагы түндү дебей акшумкаларыбызды жигиттерибизди жакшы маанай тартуулап аэропортко узатышты. Узатуу демекчи, Өзбекстан жана Манчестер Сити коргоочусу атагы аламга тараган Абдукадыр Хусановдун үйлөнүү үлпөт тою болуп өттү. Муну менен өзбекстандык жаш футболчу Абдукадыр Хусанов өзүнүн жеке жашоосунда маанилүү кадам жасады. Бул окуя анын спорттук карьерасындагы ийгиликтери менен коштолуп, ал мекенинде чоң кубаныч менен кабыл алынды. Эске салсак, Хусанов 2025-жылдын январында Англиянын Манчестер Сити клубуна өтүп, Премьер-лигада ойногон биринчи өзбек футболчусу болду. Бул анын карьерасындагы чоң жетишкендик болуп, өз өлкөсүндө улуттук сыймык катары бааланганын баарыбыз билебиз. Ташкентке улуттук курама команданын сабына келип кошулганда күйөрмандар аны салтанаттуу тосуп алып, белектерди беришти. Анын ичинде албетте кымбат баалуу Mercedes унасы дагы бар эле. Абдукадыр Хусанов үй бүлө болушу менен жеке жашоосундагы жаңы барак ачылып, анын карьерасындагы ийгиликтери менен коштолуп, өзбек эли үчүн чоң сыймык болду. Албетте, ал тууралуу терс сүйлөгөн инсандар дагы жок эмес. Ошолорго кайрыларым. Туугандар, ал да болсо инсан. Алгач, ал өзүнүн мойнундагы милдетти аткарды. Анын жашоосуна кийлигишпей, ага жакшы каалоо тилектерди калтыралы. Анан да кече тою болуп бүтөөр менен эртеси күнү дароо эле улуттук курамага кошулуу үчүн Бириккен Араб Эмирлигине учуп кетти. Ошондой эле өз курамабыздын, ак шумкарыбыздын сыймыгы оюнчусу Кожо Джоэл кече Хазфи кубогунун ээси аталды. Тагыраагы Истиклал клубу финалда Малабан клубу менен беттешип, оюн 120 мүнөткө созулду. Дал ошол 120-мүнөт башталар алдында Истиклал сабынан Розбек Чешми Истиклалдын жеңиштик голун алып келди. Ошентип, Розбек Чешминин жалгыз голу Истиклалдын бул жылдагы алгачкы кубогун алып келди. Ошондой эле Кожо Джоэл 77-мүнөттөн матч аяктаганга чейин оюн алып барды. Истиклал менен Кожо Джоэлди кубокту жеңүү менен чын жүрөктөн коттуктайбыз. Ошону менен Истиклал бул кубокту экинчи ирет утуп алды. Анан да азыркы учурда Кожо Джоэл кайра Өзбекстан чемпионатына тагыраагы Андижан клубуна барышы тууралуу да уламыш кептер чыкканы анык. Бирок бул канчалык чындыкка жакын экени аны билбейбиз. Сиздин оюңузча Кожо Джоэл Истиклалда калганы жакшыбы же кайрадан Өзбекстан Суперлигасына тагыраагы Андижанга келип кошулганыбы? Өз оюңуздарды комментарийден күтүп калабыз. Дагы да кубанычтуу жаңылыктардын бири албетте U17 жаштар курамабыз тууралуу. Жаш акшумкаларыбыз Өзбекстанда өтүп жаткан Kafa Championship 2025 мелдеш алкагында бүгүн 3-орун үчүн майданга чыгып, атаандашы Түркмөнстан курама командасы. Эске салсак, ал акшумкалар буга чейин Өзбекстанга 5-1 эсебинде утулуп калган болсо, экинчи оюнда Иранды 4-3 эсебинде жеңип, натыйжада тайпада экинчи орунду ээлеп, байгелүү орунга ээлешүүгө мүмкүнчүлүк алды. Күнүбүздүн башка дагы кызыктуу жаңылыктар менен улантып өтөлү. Лондондун 3 клубу бул жылы 3 түрлүү кубок утуп алды. Бирок алардын арасында Арсенал жок. Оба Челси, Тоттенхэм, Кристал Пэлас сыңарындай командар бул жылы таптакыр фурор көтөргөн абалда башынан бийик кубок көтөрө алышты. Ал эми ар жыл сайын өзүнүн аракетин жасап жаткан Мартинелли, Одегард, Сака сыңарындай оюнчулар менен атактуу болгондо карабастан Арсенал бул жылы дагы кубоксуз калды. Ал эми официалдуу түрдө Анхель Ди Мария өзүнүн биринчи клубу аталмыш Росарио Сентралга эркинеген катары кайтып келди. Биздин жалпы тарыхыбызда дагы жазыла турган барактар бар деп айтылат клубтун билдирүүсүндө. Ал эми күнүбүздүн эң улуттуу жаңылыгынан бири бул албетте Марканын жазганы. Марканын айтымында Криштиано Роналдо бүгүн Аль Насрдан кетет деп билдирет. Оба Криштиано Роналдо клубтун 167 миллион фунттук жаңы келишиминин сунуштарын четке каккан болчу. Негизи эле мына ошол жаңылыктардан кийин Криштиано Роналдо Аль Хилалга, Реал Мадридке, ошондой эле Аль Ахли Жиддага өтөт деген дагы уламыш кептер чыгууда. Менин жеке пикиримде, эгерде Криштиано Насрдан кете турган болсо, анда Ди Мария сыңарында эле өзүнүн мурдакы алгачкы ирет клубтук карьерасын баштаган Спортинг Лиссабонго барып
кошулушу мүмкүн. Сиздердин оюңуздар кандай достор? Эгерде Криштиану Роналдо Насырдан кете турган болсо, кайсыл клубка барып кошулушу мүмкүн? Өз оюңуздарды комментарийге жазыңыздар. Мен ушул жерден бүгүнкү видеомду жыйынтыктаймын.